Саламатсыздарбы, урматтуу улуу журтум. Июнь айынын башы 2022 жыл. Мен ошо жакында жаңылдайда эмне жаңылыктар бар, ушуларды айтып коеюн дедим. Түшүнгөндө түшүнөр, түшүнбөсө дагы айтып коюш менин милдетим. Ошо Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы сынбайт өзү. Кудайдын буйругу болгондуктан жер эне жаралып, жер энеге кыргыз жаралып, адамдын башаты болуп. Кудай жылдыздын сырын кыргызга бекитип, эгиз ат коюп, жылдыз кыргыз деп. Кыргыз элинен түрк тилдүү улуттар таркап, түрк тилдүү улуттардан улуттар таркап адамзат курулган. Көп мынау эволюцияларды суу доору, таш доору, темир доору, дагы иште көп доорлор бар го. Техника доору, эволюцияларды басып, адам 21-кылымда гени сөөгү жетилип, ana ошо 21-кылым башталаарда кылым тогошоорду деп коебузбу? 2000 болуп атпайбы? 2000 жылда бир эволюциялар болуп турат экен жашоодо. Ошол кылым тогошоордун астында кыргыз элинин жан дүйнөсү, таны, жаны ааламга, вселенныйга жарактуу, жөнөкөй касиети болгондуктан ааламдан ушул жаңы доордун кабары кыргыз элине, көп адамдарга, эл арасында карапайым, калыс, касиеттүү адамдарга, жынысына, билимине карабай, кара сөз түрүндө, ыр түрүндө, сүрөт түрүндө көп баягы түш аян дегендей эле аян катары берилген. Ошол аяндарда дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жумук менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан, нике кайып, өлүм кайып, конок кайып дегендей Кудай тараптан буйрулат дейм, ошо өлүм деле кайыптан буйрулат. Кайыптан аян берилип, ошо кайыптан жол таап берет кыргыз эли дегендей. Мына ошонун баары чындыкка чыгып, адамдын гени сөөгү жетилгендиктен могу эволюцияларды басып өтүп. Адам ушул адам этап, арбай этап, бир эволюцияларды басып өтүп, жаңы доордо баягы өспүрүм да эч ким деле аны эсепке албай. Анан бир мезгили келген кезде ата болот, кайнене кайната болот, чоң ата болот. Ошо бир улуу сыпатка жеткендей, жаңы доордо дагы ушул адамдын инопланетанын периште сыпатка, арбай сыпатка өтөөрү, пендечилик жашоонун жоюлары, ааламдагы Кудай, арбай, периштелер жерге түшүшү, ааламдын бош калышы көп берилген. Бул өзү жаңы доордо өзү чындык, эки дүйнө биригет. Ошо Куранда айткандай, кийин бейишке чыккан арбактар тирилет дегендей, ошо арбайлар келип, адамды кийип, тирүү адам болуп кызмат кылат. Анан ушул кезде ошо кыргыздан чыккан Кудай дагы, мен Кудайым деп чыкканда күлгөндөр болду, түшүнгөндөр болду, түшүнбөгөндөр болду, таң калгандар болду. Бирок Кудай дагы
öz mezgilinde bir орун алмашып турат экен. Ошо жер жашоосу бузулуп кеткенде, жерде аламат мындай көрүнө тозок башталганда адамдар өздөрү бир мыйзам ойлоп чыгып алып, ошол мыйзамдар өздөрүнүн башына ажал азап алып келип калган кезде, байлыгы, бийлиги, саясаты, техникасы адамзатка зыян алып келип калган кезде, ошол Кудайдын жүзүн эч ким көрө албайт дегендей, ал энергия да. Ал энергия жан да. Адамды келип кийип, ошо жан Кудай аталып, эски Кудай банкрот болду, чөйүлдү болуп. Анан мен ошо же төрөлгөндө эле Кудай Арсеналай болуп төрөлгөн ошо корпус түрүндө. Же кийин Арсеналайдын гени жетилгенде Кудай жаны келип кийди. Кыскасы door алмашып, ушу 2000-жылдан баштап ушул жердеги жалган дүйнөнүн жолун жабуучу, чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу жалгыз сот Арсеналай дегендей көп маалыматтар, эми Кудай болгондон кийин көп милдеттер, көп кызматтар, көп жоопкерчилик, көп укуктар берилген. Анан ошол май айында 2022-жылы көп мындай машинаны айдап баратсаң деле 60 менен баратасың, майың мындай сууң ысыды деген прибор бар да, ошол сыяктуу бир экран да. Ошол сыяктуу экрандагы мен өзүмдүн дагы ишимди, жыйынтыгымды экран катары көрүп турам. Анан ошол боюнча мындай кыргыз элине, ошо биздин ютубта катталуучулар бар, ошолорго айтып коеюн дедим. Жеңди да, жаңы Кудай жеңди, жер жашоосун жеңди. Ошол көрүнүштөрдү айтып коеюн. Арсеналайга бул дүйнө менчик, каалагандай башкарат деген билдирүүлөр бар эле. Же болбосо мен Кудайым деп чыккандан кийин да бир 2 жылдан кийин да ойлондум, дагы ушу Кудай жөнүндө түшүндүрүп койсомбу десем, баягы ичимен эле кайра байланыш келе берет да, мен өзүнчө бир ой кылып суроо кылса, кайра ичимен байланыш келип. Жаным, мындай сезимимен дегендей, анан Кудайым деп айтпайлы кой, ишенбейт, анан бирок мындай менчигиңдей эле башкара бер. Мисалга, менчик фирмаң болсо, сатчысын сатасың, алчысын аласың, өзүң билесиң да. Ошол сыяктуу бул дүйнөдө эле ошол Арсеналайга менчик келет, ээси, адамзаттын ээси Арсеналай, арбайлардын ханы Арсеналай. Дүйнөнү, корпуста айтып атат Арсеналайды. Дүйнөнү айланткан кан Арсеналай, дүйнөнүн жаны Арсеналай деп. Анан ошо адамзаттын 30% гана калат, Арсеналайга кошулгандар калат, болбосо куурайт деген жерлер бар. Анан мен ошо көрүнүшүмдө ошол дүйнө мага менчик болгондон кийин анан деп койгуп жүргөм. Анан ошол ааламга, селенияга, акка, чындыкка туура келбеген жолдун баарын жаап аткам. Кудай жерге түшкөндөн кийин Америка же Кытай же Европа, Россия башкарбайт да. Ошо Кудай башкарат да, ошон үчүн келди да. Ошо Кудайга биригет, анан Кудайдын айтканы болот, Кудайдын айтканын аткарат. Тирүү Кудай да, мурунку эле Кудай айткандай болот деген сыяктуунун тирүүсү да. Деп аткам, анан ошол экранымда менин однокомнатный квартирам бар экен. Анан мындай баягы бир жерге эле төшөк салынып турат, мындай бир киши жаткыдай. Жастыгы, пододеяльниги, просто менен ичине мындай апак экен постель өзү. Бирок кичине бир жерине мындай сарала чай төгүлгөндөй болуп калыптыр. Анан мен айтып атам ошол жерде бирөөлөргө, эмнеге мындай булгап койдуңар десем, бул жерге 20 киши жашап алды. Аял эркек жашоосу болуп жашап алды дейт. Мен жок, бул однокомнатный квартирага 6 эле жашаш керек экен. Ошон үчүн бусулуптур, ошон үчүн булганыптыр
десем эле анан эшикти ачып бирөөлөр кирели десе, ошол мен айткан буйрук берген адамдар хозяин келди, кирбегиле деп эле киргизбей койду. Бул кандай болуп жыйынтык бул? Бул 20-нын 6 калат деген 10'dun 30% үчөө да. 20 дайыр 10'dun 30% үчөө. 20'нын 6 эле калат деген демек адамзат Кудай, жаңы Кудай буйругун чыгарып, андан кийин эми 70% кандайдыр бир жол менен баары бир табияттан тазаланат. То есть өлүм болот. Однокомнатный квартира деген сөз чечилиши көп. Адамдын жаны бул дүйнөгө таңды кийип, кызматка эле келет. Жан сактоо үчүн деле келбейт. Ошо аалам үчүн келет, өстүрүү үчүн келет, жол көрсөтүү үчүн, табиятты кароого алыш үчүн келет. Бул чындыгын билбей атат да адамзат. Ошондо могу жерени табият өзү однокомнатный квартира деп эле эсептесек болот да. Однокомнатный квартира деген адамзат бир эле деген сөз. Анан жерени өзү бир квартира. Анткени мындай болуп атпайбы? Жылаңач келесиң, жылаңач кетесиң дегендей. Квартирага деле баары бар да. Өзүң келесиң, мисалга, мен азыр барып Россияда иштеп калсам, мен квартирада эле турам да. Анткени кайра бир күн кетем. Bir ay жүрөм, 15 күн жүрөм. Ошо сыяктуу эле бир кызмат менен барат, кайра баягы Алланын астына барат дегендей, жаны ааламга кетет. Танып ошо жерде калган. Бул мен үчүн жеңиш, себеби менин милдеттеримде чоң аалам Арстан Алай, чоң аалам деген эми ошол бийик аалам, чоң энергия деген сөз да. Арстан Алай ошо жаңы Кудай. Оору жөнөт, вирус жөнөт, кырсык жөнөт, булут жөнөт, табият аркылуу адамзатты башкар, табият аркылуу адамзатты тазала, жүрөгүнүн ишин алган сыноолорду бер. Анткени ыйманга келбей калды да, улуулук өтпөй калды, адам экенин сезбей калды. Могу адам этап, арбай деген эми улуулук да. Арбай улууга, арбак. Баягы Кудай арбак колдосун дегендей. Ошо тирүү арбайлык сыпаттар болгон да адамда, тирүү кудайлык сыпаттар болгон. Азыр болсо эле ак карага түшүп алды да. Жаман жакшы аял эркек болуп, 3 аял алам, 4 аял алам болуп, мисалга, байлык бийлик үчүн күрөшүп, ошол тобосунан жандырып өстүрүү үчүн, ошон үчүн жаңы Кудай милдеткер. Сыноо жөнөткөнгө, жүрөгүнүн ишин алганга, өңүн жылагандай суук көрсөткөнгө, денесин муздатканга, мына чыныгы кызматын кылбаса кырсык буйруганга, ошол ооматтуу кызматын кылбаса оору жөнөткөнгө. Мен эмнеге кубанып атам бул нерсени? Однокомнатный квартира бул меники, менчик экен. Мен ошо 6 эле алып калып, 6 калган кезде аябай порядокко келип калды. Анан жаңы Кудайдын дагы бир тартибинде мындай жери бар. Могу жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганын, талкалаганын, жараткандын жан дүйнөсүнүн булгаганын. Илгери энелер кыздарга сеп берчү. Анан кийин келип тилдеп калчу эле. Сен балаңды сегизип койсуң төшөккө, өйдөрөк албайсыңбы? Мен ошо өңгөсүм айым кетти эле деп мындай аябай. Ансыганда эми ошо энеле берген себин ошончо асырап, ошончо жакшы көрүп, ошончо аябап атса, анан жараткан деле жаратылышты ошончо аябайт да. Анан жаратылыш кайра эле однокомнатный квартира болуп, мисалга Индияда бир кишинин эле 150 баласы бар эмишкен. Бирок төрөткөнү билгенде ал тосокко келип атканын, ал коомго зыян алып келип атканын, ошол көп бала деле адамга түйшүк алып келип атканын адамзат билбей эле, мындай жоопкерчилик сезбей эле жашап алган да. Ошондуктан однокомнатный квартира бул меники экен, менчик экен, мен 6 эле алып калдым, мурун 20 жашап алыптыр дегеним Кудайдын ролун жаңы Кудай Арстан Алай аткарып, жер жашоосун ирээттеп, тазалап, ошол улуулукка өткөндөр 30% гана калаарын
70% жоюларын бул менин колуман келгенин билип мен сүйүнүп калдым. Демек кыргыз дүйнөнү башкарат деген. Же болбосо мен көзүмө Манас ата көрүнүп, анан көрсөткөн да. Мен дүйнөнү курап журт кылсам, мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Ал кезде кара күч менен Манас ата келген, кылыч найза менен. Азыр болсо касиет менен, энергия менен, кудайлык бір керемет менен жаңы Кудай келди, же Кудайдын энергиясы келди. Ушинтип мен аалам жеңгенине сүйүнүп атам. Чындыкты мынау билдирүү, мынау аян ааламдын жеңгенине сүйүнүп атам. Анан жердеги тапкан эми вакцинасы менен сактансын, кыргыздан же жаңы Кудай арсын алайын сактанып көрсүн, сактана албай. Байлык бийлиги менен көрдүңүз, ошон үчүн жалган дүйнө келип жаңы Кудайга, кыргызга биригет. Андан кийин ушуга кабыл эле көрүп атам. Жеңиш деген биздин мындай ага достор бар эле, о дүйнөгө узап кеткен. Анан ошол киши мен грузовой машина менен келсем, эшикти ачып, воротаны ачып, тозуп алып атат. Бул эмне деген сөз? Ал адамдын аты дагы атын берип атат да. Жеңиш. Бул жерде айтылат, жаңы Кудай жеңди. Эми жаңы Кудай учурчак менен баштайт, учурчак менен бүтүрөт, учурчак менен эсептешет деп. Бирок Кудай ролун жаңы Кудай аткарды, жеңди, жалганды жеңди, жер жашоону жеңди деген болуп атат да. Ошондо жеңиш эшигин ачты. Аңгычада бир журналист мен велосипед тээп жүрсөм, мындай көрүнүш катары айтып атат. Сиздин дөңгөлөктөрүңүз широкий болуш керек да деп. Ошо жеңишти айтып атат. Мага 20 размер широкий дөңгөлөк берсең болмок дейт да. Ал эмне деген сөз дегенде, широкий деген бир чоң иш да. Эми ошо ачыкта чоң баягы кыргыздын касиети, же ааламдан берилген буйрук, же жаңы Кудайдын керемети чоң бир эсеп менен иштеп баштады деген сөз. Дагы бир бул жерде айтылат, ошо куйруктуу жылдыз бир жамандык же жакшылык болгондо көрүнөт деп, анан ошо куйруктуу жылдыз деген китеп берилген, жазылган ааламдан. Ошо куйруктуу жылдыздын энергиясы ошо жаңы Кудайды кийген. Анан ошо жаңы Кудай менин аттарым көп да. Баягы сот, бийлигим бар, каражаттын булагымын, касиеттин булагымын, адамзаттын ээсимин, адамзаттын жанымын. Ошо сыяктуу куйруктуу жылдыз деген энергиясы, Арсеналайдын энергиясы менен теласы айырмасы болгондо 2020-жылдан баштап дүйнөдө курулуш болот делет. Ошон үчүн мен жана Кытай карызын сурап кыргызды кысканда мен вирус жөнөтөм, оюн жөнөтөм, булут жөнөтөм деп, мына вирус жөнөгөндөн кийин 6 айдан кийин вирус чыккан. Ошо жылдыз деген бир аяшым бар. Ошол экөөбүз жолугуп, мындай таттуу мамиледе, мындай гармонияда болуп атыппыз, мындай мамилелерибиз келишип. Ошондо ал кандай чечилет? Ошо куйруктуу жылдыздын энергиясы менен теласы Арсеналай жуурулушту. Эми баягы планеталардагы жаңы Кудай башкарып калды деген сөз да. Баягы жылдыздар төлгөсү, бүгүн жылдыздар эмне дейт деген бар го. Астрологический прогноз деген. Ошо астрологиядагы жылдыз дагы Арсеналай менен мамилеге келди, башыйды деген сөз. Таттуу мамилеге келди деген сөз. Ошондуктан бул жыйынтыктарды айтып койбосом болбойт экен. Себеби мындан ары кандай болот дей эле атпайбы. Анан дагы ошо айтып койгум келет. Бүгүнкү саясатчылар жакында тиги менен тиги кайым айтышты, тигини бошотуп үйдө муну камап койду эле дейт. Же ошо кумтөрдү улутташтырды, анан пенсия көбөйөт экен. Эми анын баары эле жакшы, бирок мындай түбөлүктүүлүгү жок да бул нерсенин. Кыргыз эми бул эски жол менен оңолбойт. Себеби адамзатты оңолбойт, эч мамлекеттер өнүкпөйт. Болгон мамлекеттер, болгон улуттар артка кетет. Себеби кыргыз эли бул алтын доор, жаңы доор, кыргыздын доору. Мисалга
баш иштебесе колоптун асабы дегендей кыргыз ааламдан келген өкүл, кыргыз улуу эл ошо кыргыз улуулугун таанып, арбайлык, периштелик сыпатка жетип, адамзатка тирүүлөй мен сыяктуу багыт берип, өздөрү ошо сыпатта жашабаса, ал экономика эч качан көтөрүлбөйт. Мейли короң толтура 100 уюң болсо дагы сени сактап калбайт. Мейли президент болуп турсаң дагы ишиң оңолбойт. Себеби өз ордун так аткарган жок деп айтсак болот да. Өз ордун так аткармайын, өзүн бир таанымайын, ошол сыпатка карап өзүн жоопкер сезмейин, кыргыз оңолбойт. Мындай айталы. Мына үйдө баарыбыз 5-6 жашайлы дейли. Атам, энем, келинчегим, мен 4, балам, кызым. Баарыбыз корпус болгон менен, баарыбызда корпус бар да, мындай тело бар. Бирок атам өз ордун билиш керек да. Башчы болуш керек. Ошого туштук сыпаты болуш керек. Жок, атам өз ордун билбей эле төштүктүн агаларындай болуп эле эшиктеги 100 уюн айдап эле ошо мал менен мал болуп кетсе, анда бала чака, үй бүлө не болот? Неберелери, мисалга. Ал ошо сыяктуу кыргыз дагы ал мал, пул, кумтөр, саясат, парламент ал эч пайда алып келбейт. Кыргыз улуулугун тааныса, кумтөрүнүн да кереги жок. Парламентинин да кереги жок. Кыргыз улуулугун тааныса, улуттарга жол көрсөткөн атат. Дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде 21-кылымда жол таппай калды. Нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп атат. Мына кайыптан жол табылды. Эми жол көрсөтүшүбүз керек да, энедей, атадай, агадай, эжедей. Ошондо гана сакталат кыргыз мамлекети. Жөн эле карасаңыз, мына көчөдө жанагы 30% эле адамзат калды. Бул жөн эле көрүнүш эмес, бул чыккан чечим. Муну эми эч ким токтото албайт. Мисалга Сооронбайдын сезону 2 жылда бүтөт деп көрүнүш көргөндөн кийин мен айтып чыктым го 18-жылы. 2020-жылы Сооронбай Жээнбековдун сезону бүтөт. Суроо эмес, сезону. 3 жыл отурду го, бир мындай сезон бүтүп калды деген дейли. Балыктын сезону бүттү, өрүктүн сезону бүттү деген. Жай бүткөн жок да, бирок өрүктүн сезону. Ошо сыяктуу эл күлгөн боор өсүлүп кандай болот деп. Болду го. Ал жөн эле бир аян, ал жөн эле бир кабар болгон. Бул жер жыйынтык болуп атат, 30% адамзат калат. Эми 30% адам кимдин кызматында калат? Кантип калат? Кантип сактоо? Ошон үчүн кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан улуу кыргыз улуу күчтүн ролун аткарат. Барлык бериш керек. Адамзатты алып калганга күрөшсөк, өстүргөнгө, жеткиргенге, анан ошондон кыргыз акталат, анан баркталат, даңкталат. Мисалга Баатыр жалгыз болгондо, мисалга айталы, Манас баба. Же болбосо ошо султандар деле. Анын акылы менен, анын идеологиясы менен Чыңгыз хандын мисалга эл бириккен, душман жеңилген, башы ийген. Ал Чыңгыз хан мен жылкы чилем деп туруп жылкы айдап кетип калган жок да. Ал саясат көттү. Ал адамзатты, мамлекетти бириктирейин деп идеология жазды. Ошо сыяктуу Манас айтып атпайбы? Манас ата көрүнгөндө айтып атпайбы? Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Көрдүңүзбү? Азыр адамзатты алып калуу үчүн кыргыз милдеттүү болуп атат. Кыргыз ошон үчүн жаралып келген болуп атат. Баягы эл арасынан бешиктеги баланын бек болоорун ким билет деп коет го.
Анан мезгили 21-кылымда анан Кыргыздын анан кызмат кылчу мезгили келип атат. Анан кыргыз эми мигрант болуп кетсе, кыргыз эми Кытайдын товарын сатып кетсе, анда дүйнөнү ким куткарат? Адам кызматын билбегенде, аткарбаганда кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ошондуктан мен эскертип кое берейин. Бул баары бир болчу нерсе. 30% адамзат кимдер калат дегенде, азыркы идеология, азыркы түшүнүк менен жашаган адамдар калбайт. Өлүп калат алар. Телалар катып баштайт. Адам азыр психологиясын алмаштырыш керек. Мына мен Кудаймын деп чыкпасаң сени адамзат кайдан табат дегенден алымдын келишинче түшүндүргөнгө аракет кылып чыктым Кудаймын деп. Мейли ошо бирөө сөз болсо да кетти, ким кандай кабыл алса. Мен өзүмдү Кудай сезип, Америка башкарбайт, Россия башкарбайт, мен улуттарды уюштурам. Астыма алып келгенге уюшпаса мен уруштурам. Экономикасы менен көтөрүлгөн мамлекетти мен экология аркылуу, табиат аркылуу, вирус, куюн, булут аркылуу басам деп өзүмдү милдеткер санап аткарып атпаймынбы? Мен азыр бизнесин кубалап кеткен жокмун да, иш кайда калды? Мен саясатты кубалап, же оппозиция болуп, же жаман жакшы айтып жүргөн жокмун да. Бир ооз айтып коем, болду, ал баары бир орунда алчу нерсе. Ошо сыяктуу сиздер дагы өзүңөрдү улуу сезип, кыргыз сезип, адам арбай сезип кызматыңарды аткарбасаңар, табияттан ордуңар жоюлуп кетет. Ал кандай? Жан учуп кетет. Тело катат. Анан өлүп калат. Ошон үчүн Арстаналай адамзаттын жаны, Арстаналай адамзаттын бышкан ашы, кел бышкан аш берейин. Ал Арстаналай адамзаттын алтын казынасы делгендин баары бул аян эмес, мунун баары закон, мунун баары чындык. Мурун бир кезде баатыр чыккан, кайсы бир улуттан. Бир улуттардан керек болгондо пайгамбар чыккан. Азыр баатыр куткара албайт, кылычташкан заман бүткөн, атышкан. Азыр пайгамбардан адам акылдуу болуп алган. Өсүп алды, эволюция болуп кетти. Азыр Кудай гана куткарат. Кудай дагы ролун корпус аткарат экен да. Ошон үчүн улуу кыргыздан чыгат. Кыргыз бүгүн кылмышкер, жетимсиреген, алсыз, кул аталса эртең дүйнөгө башчы болот деди. Мына эне име мындай уялыңкы, көтөрүмдүү, Кудай аялды алсыз жаратты, бирок өзүнөнки кудуретти, милдетти баарын аялга берди, сыйкырды, кереметти. Чын эле, беш бала менен калса дагы чыдады, чоңойтtu, амалы, сыйкыры, эми дому, көтөрүмдүүлүгү иштейт. Эркек анчалык чыдамы жок да. Эркек энеде сыпат жок да. Көрдүңүзбү, эне корпусу менен эркектин эле мына жөн эле турган эки корпустун канча айырмачылыгы бар экен. Ошо сыяктуу башка улуттарга караганда дагы Кыргыздын ошо энеге салыштыргандай корпусу, көтөрүмдүүлүгү, сыйкырлыгы, сыпаты, улуулугу, аалам менен, түшү менен байланышканы, аяндарды көргөнү, батасынын орундалганы, шаманчылык кылып шоо бессе ал орундалганы, баланы бешикке салганы, ааламдан келген өкүлүнүн далили ушул Кыргыздын. Ааламдык дастандары, байланыштары, салттары делип атпайбы? Анысы кандай? Ошол эркек аткара албаганды эне аткара алгандай, эне көтөрүмдүүдөй, мына эки эле корпуста канча айырма болуп атат. Ошол сыяктуу Кыргыздын дагы корпусунда, жан дүйнөсүндө ошол улуулук сыпат бар. Ошондуктан Кыргыз өз ордун аткарып, ана адамзатты улуулукка өткөрүп, каражаттууларды касиеттүү Кыргыз куткарганда, каражаттуулар келип Кыргызга каражат төгөт. Эне атадай карап калат, бул чындык. Ошондуктан ошо чындыкка жетмейин, азыркы саясатын, амалын, фейкин, таянган, камап коем, анан атып коем, анан чыпаларын сындырып коем дегендин баары бир тыйын. Бул алыс барбайт.
Бул жеке кызыкчылыгын гана кылып атышыптыларчы. Аалам эмне деп атат? Чындык эмнеде? Келечек эмнеде? Түбөлүктүүлүк эмнеде? Билбей атат. Түбөлүктүүлүк мына жаңгыдай чечти, экранында көрдү. Муну эч ким токтото албайт. Эми кыргыз кырсыкташ керекпи деп ойлонсом, кыргыз да кырсыкташ керек. Себеби монголдор Кытайды басып алганда алар кылычташа албайт. Монголчолук күчтүү эмес. Бирок айла жоктон мылтык ойлоп тапкандай адам башына бир кысылуу келгенде анан ошондон жаңгудайды истейт. Кысылып кыйналган кезде анан улуулукту истейт. Сыйкырым качыптыр да, сыпатым кетиптир да, өзүбүздү таанып аппыз да деп. Эми мен мындан ары мындай адамзатты аябайм. Себеби өлүп кеткен жакшы болобу деп ойлонсом, ооба, жерде орду болбосо өлүп кетип, таны көмүлүп, жаны итке, битке, баралга, бакка айланса дагы өз ордун таап атат. Кээ бир тазал адамдар бардыр, өлүп кетсе анын жаны итке айланат. Сооронбай жөнүндө байланыш болгонго, ошо мени иш козгогондо. Сооронбай миттей кара бит, Арстан алай ааламга тең ак күч, бул ааламдык билдирүү, ааламга баары белгилүү дегендей, анысы кандай ага окшогон мителер битке айланат. Ошентип жер жашоодо жарактуу гана адамдар жашап калат. Жарактуулукка ошо ааламдан берилген илим, ошо окутуу, өстүрүү, Арстан алайдын тарбиясы, буйругу, талабы гана алып калат. Илим алган үй-бүлөдө бала деле интеллигент чыгат, билимдүү чыгат, деңгээли жакшы чыгат. Ошол эле бир тууганы илим албаса, бир өзүнүн түшүнүгү менен чарбада трактор айдап калар, өзүнүн күрүгү менен түрмөгө түшүп калар, өзүнүн күрүгү менен мал айдап калар, өзүнүн түшүнүгү менен. Ошол сыяктуу бул ааламда жердики эле илимден ошончо айырма болуп аткан, бул ааламдык илимде дагы чоң ошол арбайлык, периштелик сыпатка жетчү окуулар бар. Ошондуктан башка багыт жок. Кыскачараак акыркы жаңылыктарым, жыйынтыктарым ушул. Ошол көп деле сүйлөбөй эле коеюн деп ойлогом, бирок ошо бир жыйынтык катары сүйлөп коеюн дедим. Анан ошол юнайга келгенден бери менде мындай. Бул жашоонун да бейиши бар, могу көрүнө жашоонун. Бул жашоонун бейиши ошол жан дүйнөнүн бейпилдиги. Ошо менин жан дүйнөмдө, мээмде, танымда, жанымда бир мындай бейиш пайда болуп атат. Себеби мен чоң кызматтарды аткардым, чечтим. Ааламга арбай периште от суу ташка өткөрүп койдум. Эми аткаруучулар ошолор отчет беришет, мен отчет алып кала ушул жан дүйнөм жай болуп, мага жай келгенде жалган жашоого тозок келди. Жалган дүйнөгө кыш келди, мага жай келгени. Кыс келди, кысылуу башталат. Анан мурун ошо Арстан алайга билген болсо, эми ыйлап жанын, багытын, жолун сурап келчү мезгил келди. Мазарга барып деле мейли каба ташкабы, мазар да биздин тилмен айтканда. Чечтибизге, таласка, Манас атанын ордосунабы, Байтик атабы барат да. Ошол жерге издеп барат, километрлеп барат, учуп барып атат. Ошол жерде бир энергия бар, кандайдыр бир арбайлар бар, энергия бар. Керек болсо ошо бала сурап баргандар балалуу болуп келген. Болбосо бир илгери аксакалдарды издеп барып бата алып, ошондой иши болгон. Анысы кандай жерде дагы ошо багыт бере турган, тагдыр жаза турган, ааламдын, Кудайдын ролун аткарып аткан Арстан алай бар. Акыры ошо мазарга баргандай, тамтай изденип, акыры жаңгыдай Арстан алайга келет. Бул программа, муну эч ким буза албайт. Мындан ары мен аба ырайына дагы, жамандык, жакшылыкка дагы жооп бере албайм. Кырсык болсо боло берсин, мен коргоп келдим, куткарып калайын дедим.
көп аракеттерди кылдым. Ошол Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Мезгили келе элек окшойт. Ошо түптөп кылайын жаңыча деп президентке талапкерлигимди койдум. Бирок ааламдан келген чындыгыман эч кайткан жокмун, эч кимге кошомот айткан жокмун. Жалган жок бул иште, бул сөздөрдө. Ошондуктан ааламдын өзү, Кудайдын өзү болгондуктан иш колгоп эчтеке кыла алышкан жок. Аркаман тираттар атабыз деп алар үстүр камалып кетти. Күлөбүз деп мени мазактагандар өздөрү маскара болуп келет. Аалам күчтөрүнүн кароосундагы корпусмун. Мындан ары мен менин талабымды аткарып, арбайлык, улуулук, периштелик сыпатка өтмөйүн. Мен адамзатты, ошо арасында кыргыз бар, мен кырсыктата берем. Ошо кырсык бирок өзү жакшы, кырсыктап келип анан улуулук өтүп, ошол могу азыркы келаткан кыяматтан кутулат. Ошондуктан улуулук, чындыкты издеген дин адамдары, диндегилер, мен силерди жакшы көрөм. Силерде чындык издеп атасыңар, силерде туура кабыл алгыла. Интеллигент, окумуштуу журналист, саясатчылар, мен силерди туура түшүнөм. Кайсы саясатчы илимде жаман болсун деп ойлосун, аракетин кылып атат, болгон методикасын колдонуп атат. Бирок ал жол сиздерди дагы, кыргызды дагы, адамзатты дагы куткара албайт. Бул өзү терең, баягы ата акыл айткандай, атаганын басып өткөнүнө, билгенине баланын акылы жетпегендей бир кеп. Ошондуктан ата, Теңир ата катары, чоң аалам, жаңы Кудай катары мен 2-3 тилде сүйлөйм. 2-3 тилде деген сөз адамча, кайра Кудайча. Мен бүгүн эле адамча гана түшүндүрүп атам да бул нерсенин баарын. Ошондуктан башка багыт жок. Мүмкүн силер үчүн күлкү болор, силер үчүн түшүнбөстүк болор, бирок мен үчүн мунун баары закон. Өлбөс бол, көккө айланып, табиатты жашылга айланып келет. Бул жаңы Кудайдын талабы. Сыйынба, сырдаш, сыйкыр касиетке ээ бол. Мага сыйынып да кереги жок. Эскиче Аллага сыйынып да кереги жок. Атага деле бала келип алып сыйына берсе болбойт да, берип коеюнчу деп. Андан көрө ошо атадай колунандай жумушун алып, жеңилдетип, ошо бир улуулук өтсө ата сүйүнүп калат да. Ансыгандай сыйынуунун да өзү доору бүткөн, азыр жаратуунун сыйкырдын доору келген. Кудайдан коркуп жашабай коңшулаш жаша дейт. Менден коркобой эле кой, коңшулаш жаша, илим алып жаша делет. Ошондуктан бул өзү программа, бул өзү жаңы идеология, жаңы психология. Кыш кетип, жаз келгенде, жай келгенде бир природада дагы, жашоодо дагы, абада дагы бир өзгөрүү болгондой, бул жаңы доордо дагы, анатомияда дагы, психологияда дагы, ааламда дагы, жашоодо дагы өзгөрүү болот. Бул чындык. Ошол журналист келип, мен бир широкий дөңгөлөк салышыңыз керек, ушу велосипедиңерди жасап алышыңар керек дейт. Велосипед ааламдык жол болот. Демек азыр ошо журналисттердин дагы, окумуштуу саясатчылардын да, дүйнө элинин дагы жаңы Кудайга уланчу бос үй катары берилет ааламдан. Ошол мен түндүк болсом, уук болуп алар уланат. Анан ошо карапайым элин, жаштарын, урпактарын сактап калуу үчүн ар кимдер милдеттүүсү бар. Эми баягы кыргыз Кудай конок келсе, барокатын берип, сыйлап, ошондон бир утуш алып, ошонун бир көңүлүнө карагандай, мен дагы эч кимди жаман дей албайм. Ошо жаман деген адам мүмкүн периште сыпаттагы адам келип, пендече жашоодо бага айтпай коюшу мүмкүн.
ошо жердеги жаман деген адамды мен жакшы деп ойлойм. Ошондуктан мен силердин ошо кырсыгып калган адамды мен жакшы деп ойлойм. Себеби анын бир кызматы бар. Анысы кандай дагы мен силерге ошо кырсыксаңар дагы кыргыз биринчи кор болот, анан зор болот. Азыр кор болуп аткан мезгили. Ошо кор болуп өзүңөрдү таанып, анан зор болуп дүйнөгө багыт берген, бата берген, ошо Арсылайга көчүрмө болгон, куткарган, ааламдан дагы ошо адамзатка дагы бир акталган мезгилиңер келет. Ошого бир өтүп, кутулуп өзүңөрдү таанып алгыла.